Салам достор, сиздер АХКЖнин YouTube каналындасыздар. Биздин катталуучуларыбыздан, тренингтердин катышуучуларыбыздан бизге өтө көп сандаган суроолор келет, ошол өзүн-өзү өнүктүрүү боюнча. Көпчүлүгү сурашат, максатыма кантип жетсем болот, кантип өзүмдү өзүм өнүктүрсөм болот, кантип өзүмө болгон ишенимди көтөрсөм болот, кантип ошол ичимдеги блоктордон, чектеген нанымдарымдан арылсам болот деген сыяктуу көп түрдүү суроо, бирок баарынын фокусу баягы бир эле да. Анан ошолордун баардыгын бириктирип туруп, мен сиздерге бүгүн бир сонун техника менен бөлүшкүм келет. Бул эмне болгон техника? Бул жашообуздун 4 аспектисин көзөмөлдөө же болбосо колго алуу да. Бул эмне болгон аспектилер? Бул биринчи кезекте мен өзүмдү кандай сезем, же болбосо мен кандай сезимде турам. Башкача айтканда, өзүбүздүн сезимдерибизге мындай байкоо жүргүзүү, көзөмөлдөө да. Биздин маданиятта тилекке каршы ушул эмоцияларга, сезимдерге мындай маани берүү маданияты өтө төмөн да. Биз кичинекей кезден баштап эле биздин эмоциябызды подавлять этип, ошону мындай чыгарбаганга көнүп калганбыз да. Кичинекей кезден баштап эле ыйлаба, үнүңдү бас, үнүңдү чыгарба, эмне булкулдайсың, эмнеге кантип характериңди көрсөтөсүң деген сыяктуу баягы установкалар менен чоңоёбуз дагы. Анан мээбизде мындай нейрондук байланыштар пайда болот да. Бул эмоцияны, сезимдерди сыртка чыгаруу бул туура эмес. Же болбосо сезимдериңди сыртка чыгарсаң, сен жазаланасың деген бир мындай ынаным пайда болот да. Анан бул чоң жашоодо өзүнүн кадимкидей ролун ойнойт. Адамдар өзүнүн эмоциясын сыртка чыгара албайт. Көп учурда подавлять этип, басып коюп, жутуп коюп, анан бул бир убакта топтолуп отуруп, анан ден соолугубузга зыян бериши мүмкүн. Адамдар менен мамиле түзгөнүбүзгө баягы кесепетин тийгизиши мүмкүн. Анан аягында кээ бирде, мисалы үчүн менде тренингтерде айтат да, жөн эле бир суроо берсем деле, кээ бирлер айтышат да, мен мындай жооп берейин десем, могу жерде мындай блок турат, үнүм сыртка чыкпайт деген учурларга мен абдан көп кезигем да. Мунун баардыгы ошол эмоцияларды басып атып, ошол биздин денебиздин кайсы бир бөлүгүндө көп учурда ошол тамагыбызда мындай блок пайда болот да. Ошондуктан биринчи кезекте максат, кандайдыр бир максатка жетүүдө, бактылуулук издейсиңерби, карьерада өсүштү каалайсыңарбы, үй бүлөдөбү, жеке мамиледеби, биринчи кезекте сезимдерибизге байкоо салганды, сезимдерибизди кабылдаганды, баягы осознание деп коет го, сезимдерибизди түшүнгөндү үйрөнүшүбүз керек да, эмне сезип турам. Экинчиси, эмне ойлоп атам? Биздин ойлорубуз биринчи ой, андан кийин ошол ой материалдашат. Эгерде биз мындай терең карай турган болсок, биздин жашообуздун мына азыркыдай абалы бул биздин кечээ эмне ойлогонубуздан түздөн түз көз каранды да. Биз эмнени ойлосок, ошол нерселер материалдашат да. Ошондуктан дайыма ойлорубузга көзөмөл салып байкоо салышыбыз керек да. Эгерде ойлорубуз позитивдүү болсо, демек биздин жашообузда дагы позитивдүү нерселер көп болот. Ойлорубуз негативдүү болсо, демек жашообузда дагы биздин негативдер курчап турат да. Ошондуктан кадимкидей бир күндө аласыздарбы, 3 күндө аласыздарбы, кагаз, калемиңиздерди камдап алып, же болбосо ошо телефонуңуздарга мындай белгилесеңиздер болот да. Мен күнүгө бир жарым саатты алсаңыздар болот, ар бир жарым саатты. Эмне ойлоп атам азыр? Мисалы үчүн ошолорду тизмелеп жүрүп отурсаңыздар, күндүн аягында карап көрүңүздөр да, эмне жөнүндө көп ойлойт экенсиздер. Позитивдүү ойлор көп бекен, же болбосо негативдүү ойлор көп бекен? Өзүм жөнүндө көбүрөөк ойлойт бекен, же башкалар жөнүндө көбүрөөк ойлойт бекен? Өзүмө көбүрөөк таянат бекен, же болбосо башкаларга көбүрөөк таянат бекен? Ушул сыяктуу абдан сонун бир ачылыштарды жасай аласыздар да, эгерде ошол оюңуздарга байкоо жүргүзүп көрсөңүздөр. Андан кийин ошол анализден кийин анан кадимкидей жашоону мындай коррекция кылганга мүмкүнчүлүк болот да. Эгерде бул көнүгүүнү чындап эле сиздер аткарып көрө турган болсоңуздар, өзүңүздөр үчүн ушунчалык бир таң калыштуу бир сонун ачылыштарды жасайсыздар да. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, мен эмне жөнүндө сүйлөп жатам?
ойлоруңуздар менен ойлоруңуздарды тартипке салып бүткөндөн кийин сөздөрүңүздөргө көңүл буруңуздар да. Кандай сөздөр менин лексикамда басымдуулук кылат экен? Баягыдай эле позитивдүү сөздөрбү же негативдүү сөздөрбү? Өзүм жөнүндө көп айтамбы же башкалар жөнүндө көп сүйлөймбү? Башкымдай сындоо, баалоо, кандайдыр мындай сын тагуу, критика, ушундай сөздөр көбүрөөкпү же тескерисинче шыктандыруучу сөздөр, мактоочу сөздөр, өзүн өзү канагаттануу, бактылуулукка алып барган сөздөр басымдуулук кылабы? Бул өзүбүз жөнүндө болушу мүмкүн, бул балабыз жөнүндө, жолдошубуз, айланадагы адамдарыбыз, иштеп аткан ишибиз, баардык нерселер жөнүндө болушу мүмкүн да. Ошондуктан ойлоруңуздар менен бүткөндөн кийин кадимкидей кагаз ручка алып алып, ошол сөздөрүңүздөргө мындай тизме жүргүзүп көрүңүз дагы. Андан кийин күндүн аягында же болбосо жуманын аягында анализдеп көрүңүз да. Андан кийин мисалы мындай бир нерселерди, законченемдүүлүктөрдү байкайсыздар да. Кээ бир адамдардын лексикасында сын аябай көп болот. Бирөөнү баалуу, тигини кара, мынтип кийинип алыптыр, мынтип сүйлөп койду, ушинтип эле койбойбу, ушундай адамдар такыр түшүнбөйм деген сыяктуу да. Кээ бир адамдарда тескерисинче өзү жөнүндө. Ана мен мынткенде, ана мен дайыма мынтем, ана монтиш керек, ана мындай кылыш керек да деген сыяктуу. Же болбосо кээ бир адамдардын лексикасында жок мен анта албайм, жок ал мен үчүн эмес, андай оор го, ал мүмкүн эмес деген сыяктуу чектер. Кыскасы, бул лексикаңардан дагы өзүңүздөр жөнүндө толтура сонун нерселерди ачасыңар, өзүңөрдү кадимкидей тааныйсыңар. Андан кийин ошону менен коррекция үстүндө иштейсиздер. Анан төртүнчүсү, мен эмне кылып жатам? Мен эмне жасап жатам? Төртүнчүсү ошол күнүмдүк бир күнүңүздөрдү аласыздар дагы, ошол ар бир жарым саатыңыздарды жазасыздар. Азыр мен эмне кылып атам? Андан кийин күндүн аягында ошону анализ кылып көрсөңөр, абдан таң калыштуу да, күнүңөрдүн же болбосо убактыңардын же болбосо өмүрүңөрдүн кайсы жакка кетип атканы, жашооңорду кантип коротуп атканы кадимкидей мындай экрандагыдай болуп көрүнүп калат да. Мисалы, күндүн көп бөлүгү эмнеге кетет? Жөн эле телефондон кандай, эмне кылып атасың? Ошол, отурам, а сенчи? Жүрөм, жакшы эле, эмне жаңылык деген сыяктуу бир пустой сөздөргө кетип атабы? Же болбосо Инстаграмды ачып алып, монун көйнөгү сонткен, монун ремонту сонткен, мондай алгым келип атат деген сыяктуу дагы эле бир пустой, жөн эле убакыт кетирүүбү? Же болбосо тескерисинче кандайдыр бир өнүгүү жолунда, же болбосо жакын адамдарыңар шыктандырууга, өзүңүздөрдү өнүктүрүүгө, билим алууга, мээни өстүрүүгө, ушул сыяктуу бир мындай пайдалуу нерсеге жумшап атасыздарбы? Анан ошол тизмеңиздерден дагы бир нерсени байкайсыздар. Жакын адамдарыңыздар менен, сиздин өмүрүңүздөрдө чын эле баалуу адамдар менен мамилеңиздерди байкасаңыздар болот да. Ошол бир күндүк жашооңуздан байкайсыздар. Сиздин өмүрүңүздүн канча бөлүгүн ошол жакын адамдарга арнап атасыздар. Канча убакыт балаңыз менен убакыт өткөрүп атасыз. Анан ошону көргөндөн кийин ал нерсени дагы баягы врачтар айтат го, биринчиси диагноз коюп алуу эң кыйыны депчи. Анан өзүңүзгө диагноз коюп аласыз да, андан кийин аны коррекция кылыш абдан оңой да. Ошондуктан бул техника негизи адамдын жашоосунда революция жасай турган техника да. Адамды түп тамырынан бери өзгөртө турган, адамдын жашоо сапатын бир эмес бир нече деңгээлге көтөрө турган, адамды трансформация кыла турган техника да. Ошондуктан эгерде ушуну сиз жашооңузга колдонуп алсаңыз, жашооңузга киргизе алсаңыз, мен 100%, адатта 100% кепилдик беришпейт го, бирок мен сизге 100% кепилдик берем. Жашооңуз таптакыр башка нукка бурулат, өзүңүз таптакыр башка кыялыңыздагы мындай инсанга айланууга мындай мүмкүнчүлүк ачылат. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул техниканы колдонуп көрүңүз. Мен сизге ийгилик каалайм. Жыргап жашаңыздар.